Кутман таң. Үйдө олтуруп, аралыктан окуйбуз. Төртүнчү çeyrektин 6-cı sabağı. Бүгүnkү сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн баяндоочу. Ал эми азыр сабактын максаттары менен таанышабыз. Сүйлөмдүн баяндоочу менен таанышып, жаңылгандан кийин аттуу тексттин мазмунун түшүнүү. Текст ичинен баяндооч сөздөрдү табууну үйрөнөбүз. Ошондой эле өз ой пикирин ырааттуу айта билүүгө жетишебиз. Баяндооч деп сүйлөмдүн ээсин, кыймыл аракетинин, ал абалын билдирген сөздөрдү баяндооч дейбиз. Мисалы, жаз келди, баяндооч сөз келди. Жаз деген сөз сүйлөмдүн ээси болот. Эгерде сүйлөмдүн ээсинин алды бир сызык менен чийилсе, баяндоочтун алды кош сызык менен чийебиз. Баяндооч сүйлөм ичинде этиштин милдетин аткарат. Эмесе тапшырмага көңүл бургула. Биринчи тапшырмабыз. Тексттеги кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү табуу. Тексттин ичинен баяндооч сөздөрдү дептерге 5 көчүрүп жазуу. Үчүнчү тапшырмабыз. 316 көнүгүүнү өз алдынча аткаруу. Саламатта калгыла балдар.